Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз бүгүн ЛТР каналы Менин айылым көрсөтүүсү кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде Тоң районуна караштуу кереметтүү Өрүкзарлуу Каратала айылына келип түштүк. Мынакей биз бүгүн ушул Каратала айылы жөнүндө кененирээк чагылдырып бермекчибиз. Ал эми келгенибизде эле Каратала айылы бизди жакшы маанай менен тосуп алды. Эмнеге дегенде, мынакей бул жагында ат оюндары болуп жаткан экен. Кунан, тай чабыш, бүлүк, жорго бардыгы. Аны эмесе сиздер биздин эфирге кулак түрүп, көз салып отуруңуздар. Биз улам ушул ат оюндарынан улам бардыгын айтып берип туралы. Арбас үчүн ак жолдон адамга канат ат болгон. Ок өтпөс баатыр жигитке, ок жетпес күлүк чак болгон. Баатырга күлүк жарашса, башына таалай бак конгон. Ак окшогон баатырдын айылы жоодон сак болгон деп акын Алы Туткучев айткандай, кыргыздын турмушу бүтүндөй аргымак менен аралаш. Бүгүнкү жарышты Аргымак Федерациясы уюштурган. Өлкөбүздүн ар булуңунан келген күлүктөр президенттин кубогу үчүн жарышта. Шаршенкулов Касымбектики, Жаныбек Дүйшөбаев саяпкери, Аламүдүн району Бербулак айылы, Федерациянын президенти Акжол Акматовдун өткөрүп жаткан ат чабыш оюндарында биринчи келип, холодильник утуп алат. Мына, кел атабы. Ал эми майрам салтанаттын Каратала айылына болуп жатканынын да жөнү бул. Федерациянын президенти Акматов Акжол мырза ушул айылдын кулуну экенин кубануу менен айтып, ырымдап элимдин батасын алып, өз айылыма уюштурдум дейт өз сөзүндө. Эми бүгүнкү атайын ат чабыш, ат оюндарын уюштурган себебим Курман айтка арналды. Өзүбүздүн Аргымак Федерациянын президенттин кубогу кылып өткөзүп атабыз. Атайын ушу өзүмдүн туулган жериме, өзүм айылыма өткөзөйүн деп чечтик. Аргымак Федерациясынын президенттин кубогу деген мен билишимче биринчи жолу баштап атабыз. Эми буюрса чоң республикалык деңгээлде ат чабышыбыз Ошто 31 августта Ошко өткөзсөкпү деп пландарды коюп атабыз. 6 чабыш кылып атабыз. Аламан, чоң жорго, спринтер жорго, тай, кунан. Сиздердин айылдардан да күлүктөр чыгып атабы, жорголор? Биздин айылдан чыгып атат, жорго, чоң жорго да бар, аламандар бар, өзүбүздүкү дагы бар. Буюрса азыр аламандан чуркайбыз го. Кубогу, диплому, чапкан, салдырган жигит Азимге медалы. Кубок. Баракелде. Азыр мына биз биринчи номерде оюнду көрүп отурган айылдын аксакалдарынан маанайларын сурайлы, оюн кандай жүрүп жатат. Салам алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Маанай кандай, оюн кандай өтүп атат? Оюн эң жакшы, маанайыбыз эң жакшы. Бул биринчи номерде гранит. Эрса Рамазандыкы, Тимоха Саяпкери. Ак жолго чоң рахмат. Өмүрлүү болсун, бактылуу болсун. Экинчи номерде Алгебра. Ушул оюнду уюштуруп, ушул өз элин ушундай даңкка бөлөп аткан тиги ак жолго чоң рахмат. Мындан кийин дагы ушундайлар өткөрөбүзсүн, өмүрлүү болсун. Ата, сиздин небереңиз дагы чабып атабы күлүктөрдү, жорголорду? Жок, неберем чаппайт, эми балдар жүрөт да. Сиз да таптадыңыз беле күлүктөрдөн, жорголордон? Эми калпайт албайм, таптаган эмесмин. Николай Саяпкери, Бектур чабат, Сарын облусу. Сизде маанай кандай? Маанай абдан жакшы. Бул кыргыздын майрамынын коштолуп ушул тоюн өтүп атат. Жанагы аттар чыккандар ак жол той болсун, жанагы уулубуз өмүрлүү болсун, президентибиз. Президент уулубуз ушул айылдын кулуну. Кудай жолун шыдыр кылып, жолдошун кыдыр кылып кетсин. Рахмат. Бүгүн жакшы майрам болуп атат. Буюрса, Аргымак Федерациясы президенттин кубогу. Бул кубокко көптөн бери дайынданганбыз, көп чуркаганбыз, иштерди көп аткардык. Буюрса жакшы. Өзүңөр билгендей, байгеге 2 машина коюлду.
болду. Андан тышкары жалпы сан менен 104 000 сом байге акчалай чыкты. 6 түр чабыш болуп атат азыркы учурда. Региондордон келгендер жөнүндө айта кетсек, Жорго салышта азыр өзүңөр көргөндөй автоунааны чүй утуп кетти Новопокровка айылынан. Андан тышкары Кунан чабышты тоже чүй утту. Саяпкери Дүйшөбаев Жаныбек деген жигит көптөн бери ушул ат үстүндө жүргөн, атасы менен биргеликте ушул атты дайындайт. Азыркы Аламан байге бул акыркы. Ооба, акыркы чабыш. Ким утат деп ойлоп атасыз? Билбейм, буюрса бул жакта өзүбүздүн ушу Аргымак Федерациясынын президентинин дагы аты чуркап жүрөт, Күлүгү. Буюрса ошого балет атабыз. Мынакей жаңы эле мына Жорго чабыштан биринчи келген Сейчи номурлуу бала менен таанышалым сиздерге. Кел. Атың ким дос? Абдулазим. Биринчи келдиңби? Жоргоңдун аты эмне? Чиксан дегенби? Канчанчы жол чабып атасың? Böyle yol çaptım. Böyle yol çaptım. Kaç adasın? Bu attı birinci yol çaptım bu yaktan hazır. Kayaktan geldi bu? Kayaktın jorgosu? Çüydün jorgosu. Ha, kutuktayız. Malades. 17. geldi. 4, 12. Kes az bir yakta bir. Ay emosiyon menen balete toplayıp sezim bilen. Bakın da biz olsun. At oyunları kандай ödedi ki sezimleriniz bir bölüşüyoruz. Benim babamızla bir tür var o. Uğur açap жүрген балдарымыз. Анан пайчың көзөт да ачапай алган экен. Булардын кулагы сөзүн жакшы. Кандай өтөт жакшы? Жакшы. Маанай жакшы. Жакшы, маанай жакшы. Баары булардын кулагы жакшы. Байкен маанай жакшы. Андан бери келсек, бул жерде боз үйлөр бар экен. Боз үйлөр жөнүндө дагы. Үйөнгөн боз үйлөр, кандай боз үйлөр? Көрөлү. Bu yakta ırkçı çorçulardan biri var ki hazır. Koğanız Satay Pakesi Turat, şu işlerine iktiri alalım. Salam olup. Mesbete жақсы mı? Gelip kalsızlar. Qanday келдиңиздер? Ойыңыз жоқту, қолдап тоқты олай келдиңиздер. Маанай қандай? Қандай өтіп өтат? Маанай жақсы, елдің маанайда жақсы ауа райы соны болып тұр. Бұл Аргымак Федерациясы тарабынан ушулуп аткан ушу ат оюндары, улуттук оюндарды колдоп уюштуруп аткан жалпы уюштуруучуларга жана ошондой биздин досубуз Акчол досубузга ийгилик каалайбыз. Кыргыздын ат оюндарынын өнүктүрүүгө өз салымын кошуп атат булар. Жалпы ушу федерациянын жамаатына ийгилик каалайбыз. Биз эми буюрса ушу жалаң эле ат оюндары болбой, ушу ат оюндарынан кийин ушу элге бир жакшы маанай таптуулап кетели деп концерттик программа менен келдик буюрса. Азыр буюрса байгелерин тапшырып бүтсө, элге бир жакшы маанай тартуулап, ырда билдирүүп келдик. Жакшы, анда жогорку деңгээлде элдин маанайын көтөрүп кеттиңиздер. Иштериңизге ийгилик. Аны эмесе биякта боз үйлөрдөгү ээлер жөнүндө дагы саламатсыздарбы өзү? Кандайсыздар? Боз үйдө конок тосуп атасыздарбы? Кандай тосуп атасыздар? Жакшы, айт байрамына карата уюштурулган ат оюндарына элдер келишти. Сиздин тосуп кайсы? Биздики бул негизи жалпы кимдерди тосуп атасыз? Ак сөктөрдөнбү? Жок, жалпы эле элди тосуп атабыз. Жакшы. Эмне тамак берип атасыздар? Плов басып баардыгына эле балдарга, бул жердеги элдердин баары тамак ичип чыгып кетип атышат. Жакшы, эмне деп атышат элдер чай ичип отуруп? Жакшы эле маанайда болуп атышат. Жакшы эле элдердин маанайы абдан жакшы. Атка кызыккан адамдардын баары келишиптир. Эми кыргыз баласы болгондон балдарыбыз көп жерден ар бир 7 дубандан келишти го, ош жалалага. Биз дагы боз үйүңүздөргө кирип чай ичсек болобу? Албетте болот. Качан? Азыр деле кирмеңиздер. Даяр чай. Даяр тамак. Келиңиз. Тамаша. Чай ичип чыкканбыз, тамашалап атабыз. Рахмат, иштериңиздерге ийгилик. Мынакей ушундай кереметтүү ысык көлдүн жээгиндеги кереметтүү элдин шаттуу маанайы, оюн күлкүсү, пейили ушундай. Ушундай керемет боз үйлөрдө келген коноктор даам сызып, курсакты кампайта тойгузуп, эшикке чыгып күлүктөрдү айда сүрөгөн жашоонун жыргалын көрдүңүздөр. Биз эми айылды көздөй жөнөдүк. Элдин баары тойдо тойлоп кеткен жок. Үйдө бирөө калдыбы дегендей айылга да барып көрөлү. Мынакей азыр биз турган жер Каратала айылынын кампасы, кырманы, башкача айтканда түшүм жыйноочу бир аянтчасы болгон. Союз тургандан кийинки
абалы ушул. Бирок жергиликтүү эл бул жерди эңсертпей, мына өзүңүздөр көрүп тургандай менин артымда оор жүк ташуучу унаалар өрүктөрдү толтуруп атышат. Жергиликтүү эл өрүктөрүн сатып атышат. Быйыл элдин маанайы жакшы, көңүлдөрү ток, себептегенде өрүктүн баасы жакшы болуп атат деп айтып атышат. Ал эми унаалар толгондон кийин бул өрүктөрдү Россияга, Казакстанга, сырт жактарга экспортко алып кетишет экен. Азыр эми жакын барып, соода кандай болуп атат, ким кантип сатып атат, каяка сатып атат, сурап сүйлөшүп көрөлү. О, мынакей. Салам алейкумдер. Соодага береке. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Салам алейкум. Ким алып атат өрүктү гана? Ошо өрүктү биз алып атабыз. Башы өрүктүн башы 75тен башталды. Жакшыбы? Жакшы, быйыл деген эң жакшы баа 2 эсе баа болуп атат. Былтыр 47-45те башталып 50-ге чейин чыккан. Быйыл 75. Азыр өрүктүн баасы 65 менен алып атабыз. Жакшы баа болуп атат. Сиз аларман экенсиз да. Канчанчы жолку? Бул 6-7-чи жолку фурабыз. 75 менен айылдан 3 фура кетти, 70 менен 3 дагы 3 фура кетти. Мына эми 65 менен алып атат. Бул Россияга кетип атат. Бул Россияга, Москвага кетип атат. Кандай жолдо кандай баратасыздар? Баягы кыйынчылыктар болобу? Жол азабы, көр азабы дейт. Эми кыйынчылыктар болот. Эл ишенип канча күндө жетесиз? 5 күндө жетет экен фура. Дагы кандай көйгөйлөр болот ушул экспорттоодо? Көйгөйдөр ошо биз только бияктан отправка кылабыз. Тияктан ошо биздин хозяиндарыбыз тосуп алып, өзүнүн эмелерине жөнөтүшөт. Көйгөйдү дегенде көйгөй жөнүндө сөз кылбай, кичине жакшысын баштайлы. Кирешеси жөнүндө сурайчы, сыр болбосо. Эми кирешеси бул баягы бизнесмендердин өз немелери. Биз ушул айылдын тургунубуз. Биз ушул айылдан абрикосту алып беребиз. Жанагы хозяиндарына жөнөтөбүз. Кирешесин ошол кишилер өздөрү ылайыкташат. Быйыл эми түшүм кандай болду деп эсептейсиз? Быйыл жылдагыдан түшүм бир 40% болду да. Анткени үшүк алып кетип, элдин өрүгү бир аз үшүп калды да. Ошондон мисалы былтыр бир 80% болсо, быйыл 40% болду. Жакшы. Ал былтыр өрүк жакшы болгону менен бирок арзаныраак болду. Арзан болду. Бирок аз болду, бирок баасы жакшы. Быйыл баасы сонун. Мына элдин да чоң-чоң болду, өрүгү аябай жакшы болду. Ана азыр муну сорттойбузбу? Жок, мындай болуп калгандарын алып коебуз да, отдельно. Болар, могу көктөр болсо баргычакты ушат да, муну каяка жөнөтүп атасыздар? Москвага жөнөтүп атабыз, магазинге. Жакшы, азыр ким сатып атат? Бул кимдин өрүгү? Меники. Сиздикиби аке? Москвада бир борлор бар, ошого берип атабыз. Жакшы. Канчадан сатып атасыз? 65тен баа түшүп кетти, башында 75тен башталды эле. Канча түп өрүк багыңыз бар? 20дай бар. Жакшыбы? Түшүм кандай? Түшүм аз, бирок мындай чоң-чоң болот. Жакшы экен, аябай чоң-чоң. Кимдерге сатып атасыз? Кана алып кетип аткандардан гана байке. Келиши канчадан алып атасыз? Кандай болуп атат? Жылда келесизби? Жыл сайын эмес, бул биринчи опытым болуп атат да, өрүк алганда. Өрүк болсо 70тен 65тен алып атабыз. Азыр 65. Жыл сайын алам, анткени мен өзүм көлдөн болом, Баканбайдан болом. Ата-энемдин мечтасы болчу. Мага айтчу да, то что кичинекей кезинен бери алар экспорт кылганга үмүтчү да, аракеттенишчү. Бирок рискке өтө көп болгон үчүн алып келчү эмес. Бул жактан болсо биринчи жолу өзүм компания ачкам, 2 жыл болду. 2 жылдан бери мен аракет кылып атам да, экспорт өрүк. Яши аласыңар? 23 беле? 23. 200. Давай. Кут болсун. Берекелүү болсун аке. Азыр буга бир хоо канча тонна батат да? Тоннадан ашып туш керек, Да. Бир фурага получается эми 20 тонна батат. 20 тонна 22 кыз болот, бирок мен заказ болуп алып баратам да. Заказ алып барган үчүн 20 тонна нат кетиш керек. Пайдасы мындай рискованный, мен базарга чыкпайм да. Мен болсо
бул жактан юрлицо ачып, анан магазиндер менен контракт түзгөм. Анан товар жакса, товарларды алат. Товарды качество, стандарты качество деген бар. Ал жактан болсо темирлерди коюп, калибровкасын текшерет баргандан кийин. Браковкасын текшерет. Анан кийин степень зрелости, да, канчалык бышкан эместигинди текшерет. Анткени бул жакта жашыл болуп баргандан кийин магазинге турса уже даму жок картошка да болуп калат да. Анан орустарга эме экспорт кылып аткандан кийин жакшы товар келиш керек да. Орустар биздин өрүктөрдү кандай баалашат? Бааласы чындык, ачык чындык мындай да. Мен ал жактан көп жылдан бери сатып иштегем. Жер каратат. Анткени ондай ящиктерге алып келгенде ортосуна мындай октоп коет деп айтып коет да, ортосуна кошуп коет да жамандарынчы. Жамандарын кошуп койгондон кийин билинбей кетиш үчүн, билинбей кетет. Ал жак чыккан, ал жак ошол жак көгөрүп, бузулуп башталат. Ошон үчүн момтип кыргыздардыкын рискованный да, а так өзбектердики жакшы чыгат. Биринчи месте Арменияны турат. Арменияны эң коз, эң жакшы. Сиз момтип марлиден сорттоп атпайсыз, ошон үчүн мен сорттоп атам, азыр элдер наразы болуп атат. Сорттогон үчүн наразы болуп атам. Мисалы бул жакта азыр сорттоп эле, карабай эле алышып атат. Карабай алышып атат, кийин Москва баргандан кийин бет жүзү жер каратат. Дагы сунуштардан болсо, айылдарга өкмөт аркылуу там кооператив жасаса жакшы болот да. Бир чоң склад салып, холодильник салып, ошо холодильник ичине чогутканда бунун жашоо мүнөтү да көбөйөт. Азыркы учурда 20 градус менен фурага киргендиктен жашоо мүнөтү 20 күн болуп атпайбы? Холодильникке салып, салгандан үзгөндөн кийин 1 сутканын ичинде холодильникке салса, бунун мүнөтү 45 күнгө чейин узарат. Анан базарга чыкканда дагы там экспортко чыкканда көп мүнөт күтүндө жакшы турат да. Бир чоң холодильник күнгөнгөн бир точкадан алып кете тургудай орундук, А точкадан Б точкага жөнөтүүчү А точка, Bunday sunuşta kılış için bir yıl gerek emese 5-6 yılda gerek oldu da bunday nersege. 10 yaş deyген, 10 yaş кетип жатабыз. Ар бир кишиге 10 яш дейген дегенде кандай? Ар бир киши ар немеге огородкочу 10 яштен эле сатасыңарбы? Mo айыл бир фура бөлүп алдык да. 2200 мындайча айтканда сиздер мисалы баардыгыңар тең рызкыны тең бөлүшөлү деген сөз экен, бөлүшөлү деген. Мисалы бирөө баарын сатып ийсе, фураны толтуруп салса, сиз сата албай каласыз. Ооба. Анан сиздин өрүктөр эметип кетет, эзилип кетет, Ошон үчүн ар бир түтүндөн калсы кылып, 10. Ар бир түтүнгө бир 10 яшык. Жакшы экен көрдүңүздөрбү? Жалпы айылга жетет, 10дон бөлгөндөчү. Туура. Азыр мындай экен, өрүктөрдү ар бир түтүнгө 10 яшиктен сатсын деген эреже кийип коюштур. Бул калыстык экен да. Себеп дегенде бир түтүндөн тонна бул жерде фураны толтуруп сала тургудай болсо, башка түтүндөгү башка кожолуктардан өрүктөрү эзилип керектен чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай эреже менен сатышат экен ушундай. Эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин ушинтип сорттоп эжелер өзлөрүнүн айлык майласын табышат. Канча болот ошондо? Бир күндүк. Күнүнө 800 сом жакшы экен. Ошондо сезон канча убакытка чейин созулат? Кайсы? Быйыл өрүбүз кичине азыраак да. 10-15 күнгө болуп калды да. Жыл болсо бир жарым айга чейин, бир айга чейин почти болуп калчу да. Бир айга чейин жумуш менен камсыздап. Иштетебиз. Мына ушинтип сары кыздын тою деп. Бул бакча Турузбекованын бакчасы. Өрүк базарда жүргөнүбүздө тааныштык. Турузбекова өрүктүн кирешеси жана түйшүгү мал кароого салыштырмалуу кыйла жеңил экенин айтты. Жана да баса белгилеп биздин өрөөнүн өрүктөрү экспортко абдан жакшы дейт. Жергиликтүүлөр өрүк бышкан мезгилде сары кыздын тою деп аташат. Биз азыр кызыбызды узатып жаткан мезгил деп тамашага салды. Мынтип бурап кармаш кетти мунучу. Бурап кармаш кетти. Түшчү болсам эмне болот? Түш булсаң бул бута кош айрылып кетет. Эметчи. Сабагымыш эле. Мунун кийинкиге да керек да, туурабы? Кийинки жылга дагы экспортко чыгыш үчүн көк эле жылуу берет экенсиңер да. Баары чакты бышып калат. Бууруй деп атпайбы, бууруй, саргыч, көк. Так. Мынакей жердин баары эле бактын маштары бүт эле. Өрүктөр. Сонун экен. Түшүм мол болсун. Мына ушинтип эле салкында, таза
Абада өрүктөрдү терип коет байке. О, болду, сонун. Жакшы, атадан уулга бак калат дейт. Жакшы сөз, ошондон улам айтылган. Мынакей Турузбек абанын бакчасындагы өрүктөр. Могул 10 килограмм чыгат экен, бир яш канча сом болуп атат ошондо? 650 сом. 650 сомдон 10ду көбөйтсөңүз эсептөйлү болчу, сыр бойдон басын. Таластын балыбы, таластын балыбы. Таластыктар бар сыңарбы деп болду. Омин. Макул Турузбек аке, ишиңиз мол болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Азыр Турузбек байкенкинен, Турузбек абаныкынан бир яшы көрүп келик. Сатып көрөбүз кандай канчага өтөт экен, Bir yaşı görüp gelip geldik. Kaç anı basın? 65'ten kişine kımbatıra kalgıla. Жоқ, елдің басы шындай. Жоқ, аяқта біз мұны Турузбек абанкынан теріп келдік та, шатысындағы жоқ баққа мындай бутменен шығып қиналышып. 70'ten алға. 70'ten. О, 70'lik екен? 70'ten алға мына. Жақсы теріп тұрсың, ұшында теріш керек, качество. Көріңіздерші мұны. Көрелік, 70'ten келек. Ишенсеңер болот. Тап-таза өрүктөр. Елдің бар ұшына алып келсе, ең соңын болып болчу да. 70'ten өтөт, Болды. 65'ke. Қой тап-таза. Bir daha çirik жоққан жоқ ой. Деме, bir de çirik жокtu, biz 65 kalıp az. Çiriktері barda 60'tan ұшында болды. Мейлем. Қақ кетті менің камера. Мутулдық оқшайды 65'ten. 65'ten сатқан алып. Таразаға кеттік, Рахмат әже. Майдаларды ал жақта калибровкамен қарайды да. 10 килограмм шықты? 650 сом. 650 сом. Шотқа отырып Жоқ, шотқа отырып, сразу наличие. Директор алып Азыр біз өрік базарынан шықтық. Қара Тала айылынан мол чоң жолдың жиегінде жайгашкан. Бұл жол Қарақолға чейин кетет. Азыр Доктурбек абанын чакан эмес, жакшы эле чарбасы бар экен. Ошол чарбага түк деп айтышат кээ бир жерде. Кээ бир жерде пресс чөп деп айтышат. Ошол пресс чөбүн жүктөгө үчүн баратабыз. Анан өрүктөрү дагы бар экен. Ошол жерден таанышабыз. Азыр могу чоң машинени айдап алып, ошол полега барабыз азыр биз. Кеттикпи? Кеттик. Тодурогон чарбасы менен таанышалы деп баратабыз. Иште ушундай чарбаларды уюштурган. Капиллярный болгон 7 гектар бакчам бар. Жаңы өздөштүрүп чыктым да. Тракторлер бакчадабы? Пайдасы тиге. Аяктан эмне кылып жүрөт? Бул Кара Таланын таласын бүтүрүп койдуңуз уже, Кара Таланын четинен баа четиле, ал 7 гектар. А так 70 гектар жер бар да. Өзүңүздүн айылыңыздын жер чөп чар бүтө элек да балыкчыга эмне кетирдиңиз? Ал жазында да кеткен, аякта да бир чарба бар да ошол. Кеттик анда.
Gel kamerаны. Gaz sattirler жоқ mu? Gaz sattir men tartasыңар негизи? Жок, ушумен тартасың. Ушумен тартасыңар. Жо мурун бул жокто газ саттир менен тартасыңар. А мында үстү чүмкөлүү экен, кыйналбайсыңарбы мындай түтө өгүп чаңдайт чөп? Биздин үйдөн 1,5 километр. Бул өзү бардык балдарымдын үлүш жери да. Өзүбүздүн семьябызга тийген үлүш жер. Ошол жерден 1 гектар 70 сотый тийген. Ошол экен мына мурун чөбүн эле карачыбыз да. Эми азыр болсо өкмөт уруксаат бергенден кийин эми көчөткө айландырып. Мурдагы уже келдик, мурдагы жылы ушул жерге жаңы көчөттүк экенбиз. Эми быйыл 3-үнчү жыл көчөттү дагы жаш баладай караш керек экен. Укмуш карайсыз. Öldüm, tığıldım da. Su jayılıp ketip, pres tüktörдү жүктөй албай калдык, эми кайра артка кеткене калдык. Тыгылып калдык окшойт. Кыскасы өзүңүздөр көргөндөй жашоо өзү кызыктуу. Жашоонун ар кызыгына көңүл бура бербей, биз Догдурбек аба менен маекке өттүк. Чөп жок. Бакча бар. Жиналган. Бууреки Королевский деген сорту. Абрикостун эле Королевский деген сорт кичине. Эме деген сорттор да. Бүт Королевский. Баардык бир эле сорт. Бул кандай сорт? Салыштырмалуу башкаларга. Бул обычный красношокуй деген абрикоска караганда бул таттуулугу, анан өзүнүн өңүнүн немеси. Товарный вид деп коет азыр кыргызча, ошон сыяктуу да. Жакшы. Анан таттуулугу варенье жасаганда бул сахарды аз талап кала турган. 1,5 гектар жер экен, Бул жерде 1 гектар 70 сотый жер. Жерде канча түп болуп атат ошондо? Азыр 1000 түп бар ошондо. 1000 түп. 1000 түп. Буюрса азыр бул байлай элек бирок, Бул канча жылдык түптөр? Бул 3-үнчү жылга кетти. Биягы 2-нчи жылга кетти, тиягы 3-үнчү жылга кетти деди. Жарыма. Арасындагы солдогу чөптөрдү болсо чабасыз. Жиналып турат. Сол кадимкидей трактор кирип чөп чапкыдай кылыптырсыз, Жок, бул келечеги ичине чөп өстүрбөө керек да. Келечегичи. Себеби булардын тамак ашын чөп соруп алат да. Азыр болсо мына ар бир немесинде мындай түптөп чөбүн алып турабыз. Анан арасында чөп көмүнө ууландырасызбы, өстүрбөйбү? Жок, ошол өзүн эле сугарбай койсо, бул капельный болгондон кийин биягына суу келбегенден кийин бул өзү чөп өспөйт да. Мынакей көрдүңүздөрбү, ушул жерде 1000 түп Королевский өрүктөр экен. Могул 2 жылдык экен, тетигил жерде төр жагында 3 жылдыктары бар экен. Эми арасындагы чөптү эми баягы өрүк байлай элек. Бирок могул пресс чөптөр түк деп коебуз, кээ бир жерде түк деп айтабыз. Ушул түккө келгенбиз. Анан кечинде суу кое берип ишкен экен кошуналар. КамАЗыбыз тыгылып калбасын деп жүктөбөй кайра кайтууга туура келди. Жакшы экен. Мындан тышкары дагы 5 гектар жериңиз бар, Ошондо 1,5 гектарына жана кокон гляз деп коет. Ошондой айдаганбыз. 1,5 гектарына дагы лимон. Мындан да таттуураак абрикостун сорту келген да. Ошону жетөөбүздөн алып келип, ошону эккенбиз былтыр. Ошондо мындан тышкары 3 гектар жерде. 3 гектар жерде. Мөмө жемиш айдагансыз. 4,5 гектар да мындан тышкары. Ал жерден түшүм алып атасызбы? Жок, ал мындан кийин тигилди былтыр. Эми буюрса моолар качан түшүм бере баштайт? Эндиги жылы деп ойлоп атабыз. Быйыл берген бир 20 чакты түбүчү, бирок үшүк алып кетти. Жаш да. Жаш. Үшүк алып кетти ошо. Жакшы экен. Буларды жанагынтип кыйыштырып, кыркып. Жок, буларды эрте жазда кыш чыгар менен дегенде кыркып турабыз. Андан кийин жайындагы абрекскалар бар. Жайында мисалы үчүн могуреки бутактан ылдыйкыларын баарын алып коебуз. Себеби мунун тамагы буяка кетиш керек да. Ошондо бул сабактары, булар талдары бат-бат өсүп турат.
Тамагы жетишпей калса бул жайында бул обрезкасын жасап алсаңар. Анда бул өзүнүн эле жалбырактарын тамактандырып тура берет дагы. Бул немеси жоонойбойт. Ушуларды сиз өзүңүз өзүм жасайм. Amo кыйгачынан кеткен бутакка дагы өзүнчө аттан түз кеткен бутактар так өзү. Мына могуреке азыркы убакта мисалы үчүн могуреке бутагы ичин көздөй кеткен бутак. Бул алынат сөзсүз. Муну сыртты көздөй гана жаябыз. Ар бир бутактын ортосу мисалы үчүн 40 сантиметрден алыс болуш керек. Мишет этип бири-бирине тоскоолдук көлөккө түшпөө үчүн. Ар бир бутактын ортосу 40 сантиметр болот. Мисалы үчүн могуреке эки бутак жанаша чыкпадыбы? Могуреке параллель. Бул болсо экөөнүн бирөө сөзсүз алынат. Ортосунда аралык. Мунун ортосу 40 сантиметрге чейин болуш керек да. Ошондо күндүн тийгени, өзүнүн тамак ашын жегени жакшы болот. Доктурбек аба багбанчылыкты өнүктүрүү үчүн Атайын Алмабак аттуу долбоордун курстарын окуп келген. Алгач билимин айылдын жаштарына үйрөткөнүн, анан өз чарбасын баштаганын айтты. Бул иштин артында албетте балдарымдын эмгектери зор. Мен алардын эмгекчил болуп, бир нерсеге кызыгып жашагандарына сыймыктанам дейт. Өзү азыр көрдүңүздөр, мына Доктурбек аба айткандай, могул бак бутоодо сыртты көздөй өскөн бутактарды калтырат экенбиз, ичти көздөй өскөн бутактарды кыркып салат экенбиз. Анан ар бир бутактын аралыгында кеминде 40 сантиметрден болуш керек. Себеп дегенде бири-бирине көлөкө таштап, бул көлөкө таштаганы бышымчылыгына тоскоолдук эле эмес. Бир жагына көлөкө таштаганы өзүнө энергияны ала албай калат да, өзүнөчү. Анан жоонойсу, чоңойсу кеч болуп калат. Мөмө байлаган кезде дагы анын түшүмү майдараак болуп калат да, ошол. Күн көрбөгөн жагы элечи. Жакшы. Азыр могу бийиктеп кеткен үстүн каспы? Эми могуреки өтө бийик, азыркы заман талабына ылайыктуу неме болуп атпайбы? Бийик деген кереги жок болупчу. Мурун көз кырыбызды билбей эле өскөнчө өсө беришкен да. Эми могуреки мисалы үчүн могурекини эрте жазда, мисалы февралдын аягында муну мындай тескери сыртты көздөй өсө тургандай кылып кыркабыз. Алардычы? Сырт кандай кырсаң сыртты көздөй өсүп калат. Бул мисалы үчүн мына кыйгач сыртты көздөй мына жалбырагы сыртты көздөй кетип атабы? Так ошол жерден кыркабыз. Кыйгачын биякты карап, ичти карап, Анан ичин көздөй өскөндөрдү кыркып коебуз. Түшүнүптү. Молдон жакшы. Өзү эле мисалы үчүн бул кетирбейбиз да, өйдө кескенден кийин анан биякты көздөй кеткенин кырсаң эле анан ошондой болот. Мисалы үчүн акыркы бутакты бул жерден кырсаң, бул ичин көздөй карап калат да. Анан улам сабактары жооноюп жакшы болот экен. Эгерде сабагы жоон болсо, азыкты жакшылат да, жакшылат. Өзүнүн калган немесин, мөмөсүн багыш үчүн өзү тез болот да ошондо. Жоонойгондо. Рахмат Доктурбек аба. Мынакей ушундай Доктурбек абанын бакчасы, чарбасы. Кудай кут кылсын Доктурбек аба. Дем күч кубат, ден соолугуңуз чын болсун. Кара Тала айылы тууралуу сөзүбүздүн аягы эмес. Биз муну менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылышта уланысын көрө аласыздар.